Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта биз алгебранын келип чыгышы жөнүндө сүйлөшөбүз. Алгебра деген аталыштын келип чыгышы мына бул китепте жазылган. Бул сүрөттө ал китептин бир гана бети көрсөтүлгөн. Ал карама каршылыктар жана толуктоолор китеби деп аталат. Бул китептин автору Орто Азиялык окумуштуу жана математик Мухаммед Аль-Хорезми. Классикалык алгебра негиздөөчүсү биздин эранын 8-9 кылымдарында Багдадта жашаган. Бул китепти ал биздин эранын 820-жылдары жазган. Ошентип араб дүйнөсүндө математикалык салттардын негизин түптөгөн. Бул китептин аталышы Аль-Хорезм тарабынан берилген алгачкы аталышына дал келет. Алгебра, алжабр араб тилинен алынган, биздин тилде толуктоо дегенди түшүндүрөт. Алжабр бул теңдемелерди чыгаруу үчүн Аль-Хорезм тарабынан колдонулган математикалык иш-аракеттер. Бул негизинен терс сандарды теңдеменин бир жагынан экинчи жагына алып өтүү дегенди билдирет. Келгиле бул китептин аталышын которуп көрөлү. Демек, аль-китаб бул китеп дегенди түшүндүрөт. Ал эми аль-мухтазар деген кыска дегенди билдирсе, хисап бул эсептөө дегенди түшүндүрөт. Белгилүү алгебра деген сөзү которгондо толуктоо дегенди билдирет жана валь-мукабала бул карама каршылыктар дегенди билдирет. Сөзмө сөз которсок, китептин аталышы төмөнкүдөй болот. Карама каршылыктар жана толуктоолор жөнүндө кыскача китеп. Бул китептин аталышы алгебра терминин келип чыгышына алып келген. Бул китеп өтө пайдалуу жана керектүү. Алгебра терминин келип чыгышынын негизги булагы болгондугу үчүн гана эмес, анда теңдемелер темасы жана аны чыгаруу жолдору көрсөтүлгөндүктөн, ошондой эле теңдеменин бөлүктөрүнө тең салмактуулукту кантип сактоо керектиги да айтылган. Бирок Аль-Хорезм мындай чечимди чыгарган адамдардын жалгыз биринчилеринен эмес. Келгиле картада алгебранын булактар болуп эсептелген жерлерди белгилейлик. Аль-Хорезм Багдадта жашаган. Мына бул жерде биздин эранын 8-9 кылымдарда жашаган жана ушул жерде эмгектерин жараткан. Дагы саат сызыгын сызалы. Бул Христостун туулган жылы. Жыл эсептөөнүн башталышы. Мурун жыл саноо Христостун төрөлгөнүнө чейин башкача жүргүзүлгөн. Христостун төрөлгөнгө чейинкиси биздин эрага чейин, ал эми төрөлгөндөн кийинкиси биздин эра. Демек бул 1000-жыл биздин эра, а бул болсо 2000-жыл биздин эра. 2013-жыл болжол менен бул жерде болот. Бул биздин жыл. Ушул эле жерден биздин эрага чейинки 1000-жылды белгилейбиз, а бул 2000-жыл биздин эрага чейин. Алгебра өзүнүн тарыхын илгертеден баштайт. Ал аркыр өнүгүү этабынын окумуштуу илимпоздору көп болгон. Ошол эле идеяларды жана түшүнүктөрдү ар башка улуттун өкүлдөрү изилдөө менен алектенишкен. Буларды биз азыркы учурда математикада колдонобуз. Бирок эң биринчи жазууларды байыркы Вавилон менен байланыштырабыз. Болжол менен биздин эрага чейинки 2000-жылдар. Христостун төрөлгөнүнө чейин. Муну жакшы сакталып калган чопо тактайчалар тастыктайт. Шына формалуу байыркы жазууларда. Вавилондук окумуштуулар квадраттык теңдемелерди чыгаруу ыкмаларын билишкен жана эки теңдемеден турган системалар чыгарышкан. Бул теңдемелердин жардамы менен ар түрдүү жер ченөө эсептери жүргүзүлгөн. Курулуш тармагында жана аскер иштеринде. Албетте алгебрада колдонулган тамга менен белгилөө вавилондуктар менен колдонулган эмес. Алар бардыгы сөз менен жазышкан. Бул аймакта Вавилон да жайгашкан. Вавилон бул байыркы дүйнөнүн улуу шаарларынын бири. Таасирлүү Месопотамиянын өнүгүүнүн борбору. Мунун баары Месопотамия, а бул болсо Вавилон. Демек алгачкы кадамдар тактайлык бизге белгилүү кадамдар. Алгебраны таанууда биздин эрага чейинки 2000-жылдарда Вавилондо жасалган. Бул алгебранын өнүгүүсүнө көрүнүктүү этаптар деп белгиленген мезгилдерди карайбыз. Ошол мезгилде орчундуу салымдар болуп саналган. Бардык учурду көрсөтүү мүмкүн эмес. Ошентип биз мындан нары жылабыз саат сызыгы менен оңго карай биздин эрага чейинки 2-3 кылымдарга. Ошол мезгилде Александрияда бир грек окумуштуусу жашаган. Бул Греция, бирок Александрияда жашаган. Ошол убакта Александрия Рим империясынын бөлүгү болгон. Мына бул жерде ал жашаган жана эмгектерин жараткан. Бул белгилүү грек математик, анын аты Диофант. Кээде ушул адамды алгебранын атасы деп аташат. Ушул убакка чейин бул жөнүндө талаш тартыштар болууда. Чындыгында алгебранын негиздөөчүсү ким болгон? Диофантпы же ал Аль-Хорезми? Аль-Хорезм бул терминди теңдеменин эки бөлүгүндөгү тең салмактуулукту белгилөө үчүн киргизген. Негизи анын бардык идеялар жана эскертүүлөрү туура жана адилеттүү болуп чыкты. Ал эми Диофант болсо теңдеме чыгарууга көңүл бөлгөн. Белгилүү гана түрлөрүндө Диофант вавилондуктардай эле илимге чоң салым кошту. Аны дагы алгебранын атасы деп эсептөөгө укуктуу, бирок
анын ой жүгүтүлөө дайыма эле туура болгон эмес. Мындан ары кетели. Биздин эранын 680-жылдарында белгилүү Индия математики Брахма Гупта өзүн көрсөтө алган. Кайсыл жерде жашаганын, кайсыл жер экенин билбейм. Болжол менен ушул жер болуш керек. Брахма Гупта дагы алгебранын өнүгүшүнө орчунду салым кошкон. Ошентип математик Аль-Хорезми араб тилинде толуктоо дегенди түшүндүргөн термин алгебранын аты менен байланыштуу. Муну ал ойлоп тапкан. Айрымдар Аль-Хорезмни гана алгебранын атасы деп эсептешет. Албетте негизсиз эмес, бирок менин оюмча ал алгебранын негиздөөчүлөрүнүн бири. Дал ушул адам алгебранын идеяларын абстракттуу көз караштар менен караган. Конкреттүү маселелерден четке чыгуу менен бул ушул убакка чейинки азыркы математиктер менен колдонулууда. Сиздерге кызыктуу болду деп ойлойм. Келерки жолугушканга чейин.